8-ci териштирүүнүн алкагында Актив саясий партиясынын төрагасы Биримдик саясий партиясынын талапкерлердин тизмесин каттоону жокко чыгаруу талабы менен кайрылган. Ал квоталарды сактоо жөнүндө мыйзамдын бөлүгү бузулду деп эсептеген. Ага ылайык талапкерлердин тизмесинде бир жыныстагы өкүлдөр 70%дан ашык болбош керек. Борбордук шайлоо комиссия өз кезегинде гезитке расмий жарыяланган маалыматка ылайык, Биримдик саясий партиясынын курамы 70% эркектерден жана 30% аялдардан турарын жана даттануунун мөөнөтү аяктаганга байланыштуу арыздын өзү каралбай тургандыгын билдирди. Андан ары Актив саясий партиясынын төрагасы административдик сотко кайрылып, бирок каалаган натыйжасын ала алган жок жана Борбордук шайлоо комиссиянын арызды кароодон баш тартуу чечими өзгөрүүсүз калды. Шайлоо талаштары тууралуу сериябызга көз салып туруңуз.